...2007'lerin jigitlerinin жүрөктөрү өтө назикпи, бири-биринен өтүп ыйлап жатканын көрүүгө болот. Өзбекстанда кыздар менен балдар бүтүрүүчүлөр бийлеп жатып, кызды колунан түшүрүп үргөн. Андан нары 2007'лер талпама-талпа мушташып жатканын көрүүгө болот. Мурду менен кулагынын операция болгон Асель Ногойбаева: "Менин мурдумду мультик дейсиңер, алдыда канча деген операциялар мени күтүп турат" деп негатив жазгандарга жооп берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Атасына болушуп, сыбыданмын деп коркуткан жарандын тасмасы талкууга түштү. Бул тасмада эки унаа кагылышкан. Бирин айдоочусунун уулу кырсык болгон жерге экелип, экинчи айдоочуну сыбыданмын деп коркутуп жатканын көрүүгө болот. Тасма интернет желесинде кызуу талкууга түшүүдө. Мындай жагдайда эмне кылуу керек? Өз оюңузду калтыра кетиңиз. Что ты, сука, лезешь, да? Гараж еще и лезешь. На, милиция. Гараж что делает? СБ! Держись сам. СБ, отрядчик. Давай. 0090 ДТП. ДТП oldu. Келип мен СБдан мындайт. Ал телефонду мен сага көрсөтөм. Что эмнелик прыгай сен? Мына СБдан мен, эй, жигит. СБдан эртең. Карыяга кол көтөргөн жаш баланын видеосу тарады. Өзбекстанда кызуу талкуу жараткан окуя катталды. Соц тармактарда тараган видеодо жаш бала карыя адамга кол көтөрүп жатканы көрүнөт. Окуянын чоо жайы азырынча тактала элек. Видео кайсыл жерде жана кандай жагдайда тартылганы белгисиз бойдон калууда. Бул көрүнүш интернет колдонуучулардын катуу сынына кабылды. Колдонуучулар мындай мамиле улууларга болгон сый-урматтын төмөндөшүн жана коомдогу тарбия маселесин кайрадан күн тартибине коюп жатканын белгилешүүдө. Жергиликтүү бийлик органдары окуяга байланыштуу иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Булак Сокол Медиа. Ички иштер министрлиги Турсунбек Акундун жаракат алганы боюнча маалымат берди. Турсунбек Акун КДКнын 35 жылдыгын белгилөө иш-чарасына киргизилбей жаракат алды. Бүгүн 26 майда Кыргызстан демократиялык кыймылынын 35 жылдыгын белгилөө иш-чарасына Турсунбек Акун киргизилбей, ателенин кызматкерлери эшикти талкалашкан. Натыйжада Турсунбек Акун жаракат алды. Бул тууралуу Акун өзү Facebook баракчасына маалымат чыгарды. Турсунбек Акундун жаракат алышы боюнча ички иштер министрлиги маалымат таратты. Бишкек ШИИП аталган факт көзөмөлгө алынганын, окуя иликтенип жатканын билдирди. Аталган окуя Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан көзөмөлгө алынды. Учурда окуянын жагдайын тастыктоо боюнча бардык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Иштин чоо жайы боюнча кошумча маалымат берилет деп айтылат билдирүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Бишкектин Айтматов проспектисинде тосмолорду кулатуу башталды. Эл нааразы. Бүгүн Айтматов проспектисинде жергиликтүү тургундар менен шаар бийлигинин ортосунда чыр чыкты. Бул тууралуу 24 KG редакциясы жазды. Маалым болгондой, шаардык мэриянын мыйзамсыз орнотулган жана муниципалдык жерлерге кол салган тосмолорду бузуу аракети жарандардын нааразычылыгына себеп болгон. Нааразы болгон тургундар үйлөрүн коргоого чыгышкан. Алар тосмолор өздөрүнүн жеке менчигинде экенин, колдорунда бардык укук белгилөөчү документтер, анын ичине кызыл китептери бар экенин айтышууда. Жашоочулар демонтаждын мыйзамдуулугун ырастаган расмий документтерди берүүнү талап кылды. Дело не в красной линии. Вопрос. Почему дело не в красной линии? Потому что предписание дайте о том, что она должна освободить. Красная линия, мы можем снести полностью, расширяем дорогу.
Это кем? Где это прописано? Покажите, Вы пожалуйста. должны были документы дать. Давайте не сейчас, принесите, пожалуйста. Вот вы пришли, ломаете забор, а у вас документов нет. Принесите, пожалуйста, документы. Ни одного Тоже уже были документа нет. уведомления. Вот Какие? даже написано. Где? Вот Нет, сколько стоп. Это метров написано, но Вы вы должны лица были на- с нами договориться. Что вы должны Подождите, не сделать? кричим, давайте. Вопрос. Это уведомление, по-вашему? Вот вы вице-мэр. Вот это уведомление? Беспредел. Это называется уведомление? На заборе что-то написали, это уведомление? Вот я спрашиваю, дайте, пожалуйста, документ, на основании чего вы делаете демонтаж. Вот у человека есть документы, правоустанавливающие собственность этого участка. Вот сейчас к ней кто-то ворвался, пускай вы, он и тогда. Мы сейчас уже вызвали милицию. Давайте так, милиция сейчас... Нет, милиция, через 102 мы сейчас зафиксируем. Это милиция на нашем мнении. Зафиксируйте, что хотите. Послушайте, Вы мы же не должны дадим. обратиться. Мы сами вам не дадим, понимаете, не дадим. Прокуратура нам письмо Еще раз. написала, что краснокнижников трогать не будут. Еще раз. Не будем мы никуда обращаться, мы вам не дадим это делать, не дадим. А президент сказал, Трамп АКШ футболка емес танк чыгарышы керек, басым аскердик өндүрүшкө буруларын айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп өлкө жеңил өнөр жайга эмес, чоң технологияларга жана аскердик өндүрүшкө басым жасашы керек деп эсептейт. Бул тууралуу Reuters жазды. Биз чокой же футболка чыгарууну эмес, танк, чип, жасалма интеллект, кемелер сыяктуу чоң нерселерди жасоону каалайбыз. Байпак чыгаргыбыз келбейт. Аны башка жактар жакшы эле жасайт, дейт Трамп журналисттерге. Бирок АКШнын кийим кече жана бут кийим өндүрүүчүлөр ассоциациясы буга каршы чыгып, Трамптын тариф саясаты тармакка зыян алып келерин эскертти. Америкалыктар кийген кийимдин 97% сырттан келет. Биздин тармак эң көп бажы төлөмдөрүнө туш болууда. Жаңы тарифтер бул өндүрүш чыгымдарынын көбөйүшү жана эл айрыкча аз камсыз болгондор үчүн кымбат ба, дейишти алар. Келбетим ушул боюнча калбайт. Кулак мурду кескиленген келин суроолорго жооп берди. Мурдагы жолдошу тарабынан кулак мурду кескиленген Асель Ногойбаева соц тармактагы баракчасында пост жазып сүрөтү менен бөлүшкөн. Ал сүрөттөгү келбети ушул боюнча калбарын, алдыда дагы операциялар жасаларын билдирди. Келбетим боюнча ар кандай суроолор жана наразычылык каттар келип жатат. Эмне үчүн начар жасап койгон, мурдуң мультик кылып коюптур. Кыргызстандын хирург врачтары операция кылып берип койсо болмок деп жатышат. Туугандар, бул операциянын башталышы, алдыда көп оңдоо түзүү операциялар болот жана Кыргызстандын эң кыйын хирургу өз көзөмөлүнө алган. Келбетим ушул боюнча калбайт, буйруса сиздер менен жыйынтыгын бөлүшкөн күнү насип кылсын, деп жазды ал. Булак Серепкежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.